аялдар күчпүз, чоң күчпүз. Бирок биздин биригүүбүз өтө кыйын. Мен ошону белгилеп айтып кетейин. Биз аялдар бириксек, биздеги 3 миллион 300 экен саныбыз. Биздики эркектер арасында бир 100 миңге көбүрөөк экенбиз да. Поэтому я очень рад. Потому что то, что вы делаете, очень важно для будущего нашей страны. Говорить нужно не о женском равенстве. Адам укулу, Адам. Декларация прав человека ли? Равенство прав человека ли? А внутри нашей страны равенство всех граждан. Жане кандай болот? Анан бизге бүгүнкү жыйыныбыз сөзбөдөн калбаш керек. Биз концептуально эле азыр бир жакшы жыйынга келсек, жумушчу топ аны иштеп чыгат өзүбүз. Саламатсыздарбы, мен атым Чоңкон Өмүрбай кызы, абдан кубанычтабыз ушундай чоң форумга көрүнүктүү лидер эжелерибиз менен катышып атканыбызга. Мен сунушум мындай да, биз жана айтпадыкпы аялдар солидарный эмес деп, ошолордо солидарный болбогону маалымат жок да. Депутат болгондон кийин ар бирибиз өз алдынча эле бир окуп билимге жетип баштадык, бирок кээ биринде билим бар, кээ биринде билим жок. Анан жергиликтүү аялдардын кеңешиндагы жогорку кеңештин депутат айымдары өздөрүнүн колуна алып, бизди да пайдаланса болот, бизди окутуп, анан чоң күчкө айланат элек да, ошондойчу баарыбыз бириксек. Мен ошол аялдардын тилектештигин каалайт элем биринчи очередь. Азыркы эмеге аялдар кеңешиге төрайым болуп, Ниязалиева Дамира шайласын дегенге кол көтөргүлө. Эң жакшы.